Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайын, эже карындаштар. Шайлоо жакындап калгандан бери кыйкырып бакырып, урушуп, бардыгына нааразы болуп сүйлөп чыгып аткан Адакан Кимсанбаевич жөнүндө бир аз өткөн кеткенге сайыр эсеп салып ой бөлүшөйүн деп чыгып турам. Туугандар, албетте убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Мен билесиздер, мен Адакан Кимсанбаевичтин үстүнөн арыз жазгам. Райондон, шаардан жеңип, ачканда соттон жеңип чыктым, далилдедим бул кишинин мошенничествосун. Анан бул киши ошо шайлоо учурунда 2015-жылы. Анан деги эле ага чейин 2010-жылы ошо партийный эме менен барып 2015 мен мына кече кайрылууларын окуп калдым. Бул шайлоо жалаң байлар үчүн 300 000 сомду бергенден кайтпай калат экен. Бул жерде жөнөкөй врач, жөнөкөй мугалим, карапайым тракторист бара албай калат экен деп кайгырып сүйлөп атат да. Анан ошо 2010-дон баштап ушул киши шайлоого аттанган экен. Ошо партиясынын шайлоого депутатка кандидатурасын койгон адамдардын, инсандардын тизмегин карап көргүлө. 50ге чейин бир карапайым врач, бир карапайым мугалим, бир карапайым тракторист, бир карапайым инсан жок да. Карапайым инсан жок. А тиги немеси болсо, десяткасы болсо, первый десяткада коет экен, мындай биринчи ондугунда. Ал болсо ал жөн эле клуб миллионеров, ал жерде долларовый сом эмес, долларды оборот кылган, миллион долларды оборот кылган миллионерлердин клубу да ал жер. Анан бул киши ошолорду билип туруп эле өзүнүн эмесин, анан тип элдин жөнөкөй карапайым элдин аң сезимине ойнойм дейби, же айтсам ишене берет дейби, билбейм. Мен билесиздер, мен соттошуп жүргөндө аябай көп мага эме болду, чабуулдар болду. Телефонума эртең менен жандырсам эле 200-300 сообщение келет, каргаган, сөгүнгөн, иш кылсам ар кандай жаман сөздөр менен. Сөгүшкөнү менен сөгүшүп, жарашканы менен жарашып, телефондо жолукканы менен жолугушуп сүйлөшүп отуруп, баарына түшүндүрдүм окшойт. Аягында бир 4-5 эле зомбиси калган, баары түшүндү. Аларда күнөө жок, аларды ишене алган экен да, түшүндүрдүм. Өзүм ошентип атып ооруп, кичине микроинсульт сыяктуу да калып араң сакайдым да. Анан ар кандай азыр күнгө чейин коркутуулар болот. Ар кандай кагаздарды берип, каттарды берип, революция болуп кетсе кокуш сен тирүү калбайсың, үй бүлөң менен жок болосуң. Азыр деле биздин прокуратурада, МВДда адамдарыбыз бар. Сени оңой эле камап коет, сени жок кылып коет. Мүмкүн азыр кандай шанс болуп атканда кечирим сурап койчу Адакан Кимсанбаевичтен деп мындай азырга чейин угроза болот да, туугандар. Бирок мен неге кечирим сурайм, туугандар? Мен чындык үчүн кечирим сурайм. Адакан Кимсанбаевичтер акча алганы аныкпы? Анык. Сот далилдедиби? Далилдеди. Керек болсо ошол 2015-жылы биз жаштык кылган экенбиз. Бизди алдап, бизнесмендерден тапкыла, партияга жардам берсин, партияны өткөрбөсөк баарыбыз өтпөй калабыз деп алдап. Анан мен барып ишенип тиги немен атасы менен жакшы элем. Тиги КЖ групптун эмеси, Имамидин Ташевдин. Анан атасына айтып, баласынын телефонун алып, ага жолугуп, аны чакырдым. Анан тиги Адакан Кимсанбаевичтин офисине барып, ал жерде сүйлөшүп, мен отургам, ошол Имамидин Ташев отурган, Адакан Кимсанбаевич. Ошондо биринчи ондукка киргизем, мен 300 000 доллар бер деген. Эч нерсе, агитация эч нерсе кылбай эле, штаб ачасың, жөн отурасың, депутат болосуң. 300 000 доллар. Анан ал 100 000 деген экөө содалашкан. Мен айтканда мындай бир шок болуп эле отургам да. Кадимки эле мындай содада, базардагыдай эле содада. Анан ушундай сода кылып, ушундай капчык толтуруп бизнес кылып жүргөн киши анан бүгүнкү күндө эле ушундай карапайымдарды ойлоп, кайгырып калганын көрүп, ушунчалык бир 200-лүктүн жеткен чеги бар экен да, мындай чеги жок экен да. Көрүп, мындай күлкү эмес, башкача бир сезим болот экен да, ушундай ушунчалык да болобу деп, ушунчалык адам 200 болобу депчи. Анан бул Адакан Кимсанбаевич мен азыр шайлоону жек көрөм эле, жок көрөм, шайлоо жок болсун деп кыйкырып атканына карап туруп эле таң каласың да мен. Башканда бул Адакан Кимсанбаевич болбосо жашоо болбош керек экен да, бул ой боюнчачы. Эми бул киши деле аксакал болуп, Текебаевтай болуп, тирүү калайын, выживать этейин деп батасын берип, биз жерде элчи болуп, биз бир үйүнө небере багып отурса болмок. Анан мынтип эле жесир калган чоңападай болуп эле көрүнгөн каргамчылап эле басып жүрсө эч кимге деле жакпайт экен да, чын-чынында. Эми адилеттүүлүктү айтып, туура нерсени айтса бир жөн. Анан мындай
нерселер менен эптеп эле бир жөнөкөй адамдын бир немесин аң сезимине ойнойм деп эле сүйлөп чыга берсе, мен сүйлөй берсем эп боло берет десе, эч кандай бир ар бир нерсенин эч кандай чеги болуш керек да туугандар. Анан мен эмне дейм туугандар? Келе жаткан шайлоо жакшы өтсүн. Татыктуулар жеңсин. Ак жол баарына ийгилик каалайм. Аман болойлу, бар болойлу. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, алдыга карай жылай берсин. Кокус азыр ушу Садыр Нуркожоевичтин ордуна ушу Адакан Кийсанбаевич президент болуп калганда туугандар. Мен ал кишинин аз да болсо жанына жүрүп калган, бир саясатта же болбосо шайлоодо чоң жүрүп калган инсан катары, мындай кылык жоругун бир аз билип калган инсан катары мен факт менен айта алам. Ал киши Кыргызстанды түндүк Корея кылып, итке эмес, мышка эмес, бири-бирибизди бирибизге миндирип, ата турганын атып, камай турганын камап, ушундай бир мерез диктатор болмок да. Кыргызстанды талкалап жок кылмак. Ошол киши ошондой болуп калбаганда миң эсе Кудайга шүгүр туугандар. Анан канаты бардын баары эле периште эмес, анан сайлагандын баары эле булбул эмес туугандар. Бир факты менен, бир логика менен, бир ой жүгүртүп ишенгенге аракет кылайлы туугандар. Бар болгула, аман болгула.